Кыргызстандык куткаруучулар Кахранман-Мараш шаарындагы 10 күнгө созулган издөө куткаруу иштерин жыйынтыктап, Түркия мамлекетинин түштүк бөлүгүндө жайгашкан Хатай шаарына келишти. Учурда чатырлар тигилип, куткаруучуларыбыздын абалын жеринде фельдшер, дарыгерлер көзөмөлгө алууда. Ошондой эле санитардык эрежелерге ылайык коргонуучу бардык каражаттар менен камсыздалып, эрежелер тыкыр көзөмөлдөнүп сакталууда. Куткаруучубуз өзүнүн коопсуздугун сактоо максатында атайын мындай М3 респираторы, атайын каптар жана медициналык маскалар менен камсыз болушкан. Ар бир издөө куткаруу иштеринде жансыз денени тапкандан кийин бул кол каптар жана маскалардын баары алмаштырылат тез арада. Аталган лагерге кыргызстандык куткаруучулар менен биргеликте башка өлкөлөрдөн келген дагы куткаруучулар жайгашып иш алып барууда. Алар Түштүк Кореядан 12 куткаруучу, Бангладеш мамлекетинен 30, Пакистандан 34, Мексика өлкөсүнөн 32 куткаруучу 2 үйрөтүлгөн ити менен келген. Ошондой эле Сауд Арабиясынан 97 куткаруучу келсе, Оман өлкөсүнөн келген 32 куткаруучу Хатай шаарында куткаруу иштерин жүргүзүшүүдө. Hello. Hello. Where you come from? From Mexico. Mexico. Okay. How many time you here? And week. 1 week. One week. Okay. Расмий маалымат боюнча Түркиядагы кырсык болгон аймакта 74 өлкөдөн 7098 куткаруучу ишин улантууда. 15 мамлекеттин 4236 куткаруучу топтору Түркиядагы ишин жыйынтыктап өз өлкөлөрүнө кайтышкан. 17 февраль жергиликтүү убакыт боюнча саат 4:30 карата кыргызстандык куткаруучулар Түркиянын Хатай шаарындагы бөлүнүп берилген 3 тилкесинде издөө куткаруу иштерин жүргүзүшүүдө.